32 жылдык өмүрүн агартуу тармагына арнаган Нуржамал Шамасирова иш тажрыйбасында алгачкы жолу жаңы мектепте сабак берүүнү баштады. Башталгыч класстагы балдарды окуткан мугалим билим уяда керектүү шарттын баары түзүлгөн дейт. Быйылкы жылы 17 жаш жеткинчекти классына кабыл алып, бир мөөнөттө окутууда. Буга чейин эски мектептин тардыгынан окуучулар 3 нөмөт менен билим алып келген. Эми мынтип айылдагы эң негизги көйгөй чечилгенин билдирди. Быйылкы жылы Кудай кааласа биринчи класстарды алып отурамын. Жалпы класста биринчи класста 17 бала бар. Алардын 7 уул бала, 10 кыз бала. Ушул жаңы мектебибиз баарыбызга жакшылыктарды алып келсин, ушул жаңы мектеп бизге жакшы ийгиликтерди алып келсин. Биз ушул жаңы мектепте ушундай жаш бөбөктөрдү талыкпай билим жана тарбия бергенге шыктанып ар дайым иштеп жүрө дейли. Кара Суу районунун 30 айыл аймагындагы 275 орунду мектептин курулушу мындан 8 жыл мурун башталган. Бирок каражаттын тартыштыгынан улам аягына чыкпай келген. Өткөн жылы гана казынадан 90 миллион сом бөлүнүп, толук пайдаланууга берилди. Билим уянын ачылышына министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров катышты. Октябрдын 70 жылдык атындагы орто мектебинин окуучулары жаңы мектепте билим алуу кыял болуп келген дешет. Бул мектеп мен 2-классында башталганда быйыл 8 жылында бүтүп атат. Биздин ошол эски мектебибиз кичинекей болгону менен, бирок биз жакшы көптөгөн ийгиликтерге жетише алдык. Көптөгөн олимпиадаларга бардык, зонадан жеңдик, районадан. Ал эми бул чоң мектепте биз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетише алабыз деген үмүттөмүз. Себеп дегенде бизде азыр көптөгөн мүмкүнчүлүктөр жаратылууда да. Биз ушул убакка чейин 3 смена болуп окуп келчүбүз. Класстар тар болчу, жетишкендик ошончолук тар болсо деле биз көптөгөн жетишкендиктерге жеттик. Олимпиадаларга барып, мыкты орундарды неме кылдык, ээледик. Бишкекке барып келдик, мыкты окуучу 2023 деп. Билим күнүнө карата Ош шаарындагы жаңы курулган 500 орунду мектеп дагы пайдаланууга берилди. Билим берүү мекемесинин курулушу 1 жылга жетпеген убакытта бүттү. 3 кабаттуу заманбап шарттары менен курулган мектепке 95 миллион сом жумшалды. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров жаш жеткинчектердин билим майрамына көп болуп, мугалимдерди сапаттуу билим берүүгө чакырды. Биздин балдарыбыз окубай, сиздердин жардамыңыздар менен алардын ата-энелери дагы жаңылыктарга, инновацияга, цифровизацияга, анан жөндөмдөргө үйрөнүшүбүз керек. Биз милдеттеме коюп атабыз, азыр ошо мугалимдерден дагы суранып атабыз. Балдар школду бүткөндө бир музыкалык аспапта ойногонду билишсе, ырдаганды, анан өзүлөрү бир профессияга ээ болсо. Ошол эки менен өзүнүн үй бүлөсүн багып кеткендей болсо, мына ушул экиндей анайын мына компьютер деп атабыз, сөзсүз түрдө ошо 4 тилдүү биздин балдарыбыз татынакай болуп өсүп чыгып кетиш керек да. Жыл башынан бери республикалык казынадан 204 мектептин курулушу башталган. Анын 100 жыл соңуна чейин бүткөрүү пландалган. 1-сентябрга карата 36 мектеп калгасын ачты. Ал эми Ош облусу боюнча 5 мектеп пайдаланууга берилип, 25 быйылкы жылы бүткөрүлөт. Абдумалик Базарбаев, Асылбек Турдалиев, Ош ТВ. Ушундай кайтарым байланыш менен видео көзөмөл. Канча мугалим бар? 38. 437.